Жалпы өлкө боюнча эпидемиологиялык абал жакшырып калды. Бирок бул ишти бошоңдотуу аткарууга негиз эмес. Анткени дагы деле жарандар арасында вирус жуктурган же өпкөсү сезгенген учурлар катталууда. Анын кесепетинен өлүм дагы болуп жатат. Ошондуктан министрликтерден тарта айыл башчыга чейин ишти мурдагыдай күчөтүлгөн тартипте жүргүзүүгө тийиш, деди премьер-министр. Күндөн күнгө өлүм боюнча мына цифра занижение болуш керек. Ар бир региондукка. Жакшы болот, буюрса жакшы болду деп айта алабыз. Жаңы случайлар азайганда. Цифралар айтып атат дагы эле бизде күндө адамдар дагы эле оору жуктуруп атат деген сөз бул. Санитардык, эпидемиологиялык нормалар сакталбай атат. Эгерде ошолордун бардыгы так аткарылып сактала турган болсо, бизде азыр азайыш керек болчу жаңы случайлар. Чын-чынына келгенде коомдук жайлар менен транспортто беткап тагынгандар азая баштады. Бул жарандардын өзүнө өзү кам көрбөгөнү, алар айланасындагыларга дагы кооптуу абал жаратууда. Республикалык ыкчам штаб жарандарды санитардык эрежелерди так сактоого чакырат. Жаңы табылып аткан оорулардын саны азайбай атат бизде. Жаңы табылгандар азайбай турган болсо, значит бизде оору токтобойт да. Больницага түшкөндөр ошондой эле боло берет. Особенно мына пневмония боюнча ошондой болуп атат мына. Цифраны караганда төмөндө болуп аткандыр. Бирок дагы эле көп боюнча калып атат да. Бир жагынан болбосо, бир жагынан все равно мындай бирдеме чыгып атат да, ар бир региондо. Же коронавирус, же пневмония, же болбосо өлүм боюнча ушундай маселе чыгып атат. Акыркы учурларда мамлекет берген жана гуманитардык жардам аркылуу келген медициналык каражаттар негизинен аймактарга берилип жатат. Буга чейин өкмөт башчы берилген жардамдарды айылдардагы эмканаларга чейин жетишин көзөмөлдөө тапшырмасын акимдерге берген. Бул маселе дагы штабтын отурумунда талкууланды. Сиз менен дары-дармек менен обеспечение кылуу боюнча региондордо иш жакшы эмес. Бүгүнкү күнгө чейин бир дагы эч нерсе ала элекмин деген фактор бар экен айылдарда. Сиз менен дары-дармек менен камсыздоо маселеси боюнча катуураак ишти алып барып карап, тез арада ичинде чечим кабыл алып бүтүрүп бергиле ушул боюнча. Отурумда медицина кызматкерлери үчүн кайра даярдоо курстарын уюштуруу маселеси каралды. Семетей обсервациялык жайында болсо лабораториялык кызматтарды уюштуруу боюнча даярдык иштери башталганы белгиленди. Венера Осмокеева, Буруш Курманбекова, Ала Той 24.